Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Жалпы Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кыргызстандыктар ушул унаа Бишкек шаарынан сатууга коюлуп атат. Nissan Patrol Restyling 2004-жылы чыгарылган. Тоого, аңчылыкка, же болбосо балыкка, же болбосо ушундай бир хозяйствого күчтүү 4 дөңгөлөгү тең тарткан бакубат унаа издеп жүргөн болсоңуздар, анда назарыңыздарды бурдурам. Restyling туугандар 2004-жылы чыгарылыптыр. 3 объем дизель. Bunun сүйүүчүлөрү, bunun фанаттары арада жок эмес болсо керек. Мен бир сыйра сиздерди мына астына бир көңүл бурдурайынчы, караңыздарчы, мост. Мосттон сырткары мынакей караңыздар. Бул жагында граната эмес, мындай чоң эле бир томук коюлган экен да. Мына бышыктыгын караңыздарчы. Бул томук же Gelenwagen'де, же Nissan Patrol'да болот да. Мынакей караңыздарчы. Өтө сонун унаа, таза айдалган, өтө каралып айдалган унаа экен. 4 дөңгөлөктөрү родной дискаларында, состояниядагы бүт родной болуп сакталыптыр. Жүрүңүздөрчү, бир сыйра айлантканча көрсөтөйүн. Бул 3 объем дизель, мынакей. Бир сыйра сиздерге үстүрттөн дагы тартып көрсөтөлү. Унаа аябай жакшы абалда сакталган, көрүп турганыңыздардай. Терезелерине дагы караңгылатуулар коюлган эмес, бүт родной состоянияда кармалыптыр. Мынакей. Артында фаркоптору бар. Унаа Бишкек шаарында. Эгер кызыктуу болсо, телефон номерлерге чалып, байланышып, дароо алып калсаңыздар болот. Алмашуу жолу, рассрочка жолдору жок экен. Нак акчага жакшы түшүп берем деп айтты ээси. Анда эмесе жүрүңүздөр, бир сыйра салондорду дагы көрсөтө берейин. Бүт мынакей караңыздарчы, бүт мындай жакшы абалда. Эшиктен ачылсаң караңыздар. Сонун ачылат экен. Ичи ак, мындай агыш түстө, бежевый түстөгү тряпочный салон. Бул сиденьялар полный жатат экен. Арткы орундуктар дагы бар мынакей. 6-7 орундар дагы бар экен. Мынакей. 2004 Restyling. Кызыккандар, бунун видеолоруну сиздер YouTube'дан да көрсөңүздөр, орустар бир сыйра полный маалымат берген. Мынакей астынан көрүнүшү. Шопур отурганда ушундай көрүнөт, мынакей пассажир тараптан. Машина бийик. Клиренсти караңыздар. Астынын бийиктигине караңыздарчы. Мына же бир 30 сантиметрден кем эмес чыгат да. Дөңгөлөктөр летний дөңгөлөктөр, арткылары зимний экен. Бул бүт асты артында үссө болот экен, мындай раздаткалары бар дейт. Мына, унаа өтө сонун. Азыр эми бир сыйра багажниктерди дагы ачып көрсөтөйүнчү. Багажниги 2 бөлүп ачылат экен. Мынакей 2 бөлүп. Бул жагынан, анан бул жагынан дагы ачсаңыздар болот. Караңыздар. Кааласаңыздар кичинекей жагын ачсаңыздар дагы болот. Чоңун дагы. Мундагы жыйнаштырып койсо болот экен. Бир сыйра астына өткөрүп, муну жаткырып, жүк жыям же болбосо бул отургучтарды алып таштасаңыздар 7-чи катар жок болуп калат. Сиздер 5 кишилик унаа кылып айдасаңыздар болот экен. Өтө сонун, туугандар. Так, ички абалдарын көрүңүздөр, жүрүңүздөр. Мынакей туугандар. Краскаланган эмес унаа караңыздарчы, мына жерде бир кичине коррозиясы бар экен. Унаа өтө сонун, машалла. Мына ички абалдары. Электропакет, айнектердин блокировкалары, эшиктин блокировкасы, центральный замок. Бисмилlah. Охо. Жип да бар, жип да караңыздар. Бийик. Мына машиналардын немесин караңыздар, бийиктигине. Так, оталдырып көрсөтөйүн эми. Пробеги 320 000 жүргөн. Так, бисмилlah. Мына полпинга жүрөт экен. 324 000 пробег. Кыскасы бул жерде бир турбинанын датчиктери турат. Бул жакта болсо мына корректировка фар, корректировка мына ичиндеги таблонун освещениясы, бул жагында аварийкасы, бул жагында арткы терезелердин жылыткычтары, фарга дагы мындай эме коюлган экен. Так, бул жагында печкалары, кондиционер бар экен, дефлектору полный подключаемый, бул жагында раздаткалар дагы турат, көрүп турасыздар. Бул жагында подлокотниктери, бул жакта мына арткы орундуктары. Аябай кеңири, мына, аябай кенен. Мындай отуруп айдаганга өтө сонун. Бул жагы ачылбайт экен. Айрбактар бар, эч нерсе саткан эмес. Бир сыйра сиздерге айдап көрсөтүп коеюн, бисмилlah деп жүрүңүздөр. Эми билесиздер, дизель нерсе оборот талап кылат. Бирок турбина бар. 2000 обороттон, 2500 обороттон кийин машина учат. Мына караңыздарчы. Мына караңыздар, машалла. Турбина.
Машалла, машалла. Өте сонун, өте сонун. Кызыгуучулар болсо телефон номерлерге чалыңыздар. Эми механика коробка, бирок буну айдаган адам охотага негизи эң сонун бул механика. Автомат дагы жарабай калат охотагачы. Бисмилла деп арканы карап. Күзгүлөр дагы кеңири. Бүт мына арткы биттер баары батат экен. Скоросттардын түшүштөрүчү аябай мындай баягы заводской бойдон экен да. Эми эгер ишенбесеңиздер, келип айдап көрсөңүздөр болот. Мен механикада үйрөнгөм негизи унааны, бирок көптөн бери механика айдай элекмин. Чыныгы мындай, мужской машинада оң бутуңда, сол бутуңда иштейт. Машалла, машалла, мына караңыздар, мына караңыздар. Ойбой. Тартыштар, освещениялары сөз жок. Дальний, ближний, эми чоң прицеп сүйрөйсүздарбы, ат сүйрөйсүздарбы, улакка барасыздарбы, уялбай, коркпой, нетпей бара бересиздер да. Мына ушундай унаа экен туугандар. Караңыздарчы, машалла. Айдагың эле келе берет, айдагың эле келе берет. Сонун экен. Токтоп мотордун үндөрүн да бир сер угузуп коеюн сиздерге. Жүрүңүздөрчү. Чогуу угайлычы мотордун үнүнө. Так, освещениялары. Так, бул жакта аварийкаларын да жандырып коеюн. Мына мотордун үнүн угуңуздарчы. Үн чыкылдайт го, сааттай чыкылдайт. Караңыздарчы. Освещениялары, туманниктери бар экен. Уна сатылат. Кызыккандар телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Биз астында эсин номерин калтырып коебуз. Чалып байланышып, шаардан көрсөңүздөр болот. Арендтер туңгуч тараптан көрсөңүздөр болот. Же болбосо эгерде шаарда болсо, шаардан бир жерден жолугуп көрсөңүздөр болот экен. Уна чыныгы баалаган, чыныгы ушундай внедорожник, же болбосо ушул жол тандабас унаасына кызыккандар, ушундай алам деп жүргөндөргө арналат. Бул Nissan Patrol, анча-мынча баягы кроссовер, же болбосо башкалары менен адаштырбаңыздар. Nissan Patrol, буну билесиздер. Бул арабтардын рыногунда эң алды машина болуп эсептелет. Ушу күнгө чейин Nissan Patrol'дун мына ушул кузовуну арабтар эч качан жоготпойт. Ишенбесеңиздер, кирип Google'дан да көрсөңүздөр болот, YouTube'дан да кирсең көрсөңүздөр болот. Бунун эми арабский варианты бензиновый 4-8 объем болуп чыккан. Бул болсо солярочный 3 объем. Бирок биздин жолдорго, тоого, охотага, башкага сонун болот. Үстүнө багажникти коюп, астына дугаларды коюп, дагы чоңураак дөңгөлөктөрдөн кийгизип, полный бир сыйра охотага даптайыр кылып алсаңыздар болот экен. Түсү дагы мынакей караңыздар, кир көтөрүмдүү, мына ушундай темно серыйраак цвет экен.